Таиландда зоопарктагы аю бир адамды тирүүлөй жеди. Интернет тармагына бүгүн жарыяланган видео Таиланддын кайсыл зоопаркында болгондугу боюнча маалымат жок. Бирок шайы кеткен жаш жигитти аю тирүүлөй, аюусу тиштегилеп жаткандыгын көрүүгө болот. Карап турган адамдар темирлер менен койгулагандыгын аю тоготкон эмес. Акыры жырткыч адамды тиштегилеп жатып, өз короосуна сүйрөп кеткен. Аюудан адамды куткарып калам деген адамдардын аракети менен адам куткарылды. Бирок адамдын жандуу же жансыз экендиги азырынча белгисиз. БШК Темирсариевди президенттикке алгачкы талапкер катары каттады. Борбордук шайлоо комиссиясы президенттикке алгачкы талапкерди каттады. Буга чейин Сариев талапкер катары катталуу үчүн талап кылынган 30 000 адамдын колун топтоп, кыргыз тилинен сабак тапшырып, 1 миллион сомдук шайлоо күрөөсүн төлөгөн. Аны президенттикке Акшумкар партиясы көрсөткөн. Президенттик шайлоо 15 октябрда өтөт. Талапкер болууга арыз бергендердин саны 59 болчу. Алардын экөө арызын кайра алды. Жакында Назира Айтбекованын жаңы фотосессиясы интернет барактарына жарыяланып, эл арасында чоң талкууга жем таштады. Ага улай эле жолдошу экөө эки башка жолго түшкөндүгүн ачыктап, учурда Назира тууралуу жаңылыктар элдин кызыгуусунда турган учуру. Алып баруучудан аргумент кейжи кызыктуу маалыматтарды алган. Маалымат берүү учурунда Назира коомчулукка тараган сүрөттөрүнөн келген ар кандай терс билдирүүлөрдү туура кабылдаган. Ал мен көйнөкчөн сүрөткө түшүп койсом, ой шерменде бузулуп кеткен турбайбы дегендер да болду дейт алып баруучу. Айым учурда жаңы долбоорлор менен иштеп чыгармачылыкка катуу киришкендигин айткан. Мындан тышкары жолдошу менен ажырашкандыгына 1 жылдан өтсө да, аны жакшы көргөндүгүн билдирген. Ажырашуу сунушу жолдошунан түшкөн. Назира ажырашуу мага жеңил болгон жок деп билдирип, ары карап ыйлап, бери карап күлүп, ичим атышып атып аран кое бердим деген. Өзүмчө бөлүнгөндөн кийин жашагым келбей, жарым жылча жөн эле соолуп жаттым. Искенсиз кантип жашайм деген алып баруучу жаңы жашоо баштагандыгын айтты. Владимир Кличко боксердук карьерасын токтотту. Украиналык боксер Владимир Кличко профессионалдык карьерасын токтотууну чечти деп жазат чет элдик басылмалар. Маалыматка караганда 41 жаштагы Кличко британиялык Энтони Джошуа менен боло турган реванштан баш тартты. Кличко Джошуадан ушул жылдын апрель айынын соңунда болгон беттешүүдө техникалык нокаут алып жеңилип калган. Владимир Кличко профессионалдык карьерасында 64 рет жеңишке жетишип, 53 нокаут менен аяктаган. 5 жолу жеңилүү ызасын тарткан. Ал 1996 жылы өткөн Олимпиада оюндарынын чемпиону, дүйнөлүк бокс боюнча бир нече жолку чемпиону жана дүйнөдөгү эң кадырлуу боксерлордун бири. Казакстанда Үлпөт кортежин тик учак коштоду. Шымкент шаарынын тургундары Шымкент-Ташкент жолундагы Үлпөт кортежин тик учак жандап кеткендиги таң калтырууда. Бул боюнча видео социалдык тармактарга тараган. Видеода кортежди тик учак жана бир нече кымбат баалуу унаалар коштоп кеткендигин көрүүгө болот. Бул боюнча полиция иликтөө иштерин баштады. Машиналардагы 13 деген коддогу мамлекеттик номерлерге караганда, мындай аракеттер Түштүк Казакстан облусунда болгондугу болжолдонууда. Мына ушундай маалыматтар сайттан алынган маалыматтарды жыйынтыктады. Биздин каналга катталып, лайк басып, комментарий калтырыңыздар.